бактылуу болоюн десем эле Ленин өлүп калат же үйдө шекер жок болуп калды дегендей эле сөз болуп атат да. Ушуга чейин болуп келген нерселерди эмне үчүн бүгүн болбойт? Баарыбыз эле ушундай иштеп келбедик беле? Комитеттерден өттү. Бул мыйзамдарды 3-4 айдан бери талкуулап, кээ бир мыйзамдар үчүн уктай элекпиз да биз керек болсо. Кандай добуш керек беришим керек деп. Элге барып, элден сурап келдик. Мына мыйзамга кандай добушум беришим керек? Өзүбүз сурадык. Эми депутаттык жогорку бийлик каргышка кала турган бир нерсе экен да булчу. Кээ бир жакшы нерсени өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн кабыл алат экенбиз, кээ бир нерсени кабыл албайт керек экенбиз. Эми өлкөнүн кызыкчылыгы турат да. Эй өкмөт, жол бер, эй өкмөт, мектеп сал, эй өкмөт, акча бер, эй өкмөт, ички каналдарды сал, эй өкмөт, тышкы каналдарды сал. Акча кайдан табабыз? Мунун баарын билип көрүп эле келе атпайбызбы? Же дагы өткөрүшүбүз керекпи сезонду? Жылдар өтүп атат, убакыт өткөрүп атат. Элге кызмат кылабызбы же бири-бирибизге кичине букваны талашып отура беребизби? Буква эт болуп. Мурун болгон нерселерди, кээ бир нерселерге көз жумуп эле келе атпайбызбы? Урматтуу төрага, ишти улантсак, мына бул жерден ар бир депутат өзүнүн ою, өзүнүн уже чечими бар. Ошого берет. Же болот, же болбойт. Рахмат. 5-чи микрофон. Урматтуу кесиптештер, мен дагы бир жолу кечирим сурап атам. Мен ар бир депутаттын пикирин сыйлаймын. Каалаган добушту берет. Бирок мурда болгон эле боло берет деген принцип туура эмес. Ошо боло берет дегенде мен каршы чыгып айтып атпадым беле ошондо. Бир жолу боло берет, экинчи жолу боло берет. Мына боло берет дегенге жеттик. Мисалы үчүн, мына азыр 5 мыйзам долбоору кирип атат. Амнистия жөнүндө. Балбакзарлык, сиз ушуну көрдүңүз беле амнистия жөнүндө мыйзам долбооруну? Көргөн жоксуз. Кантип талкуулайсыз азыр? Мен көргөн эмесмин ал мыйзамды. Ал кечээ кирген комитетке. Кантип добуш беребиз аны? Мен каршы эмесмин, балким керектир ал. Баарыбызга керек. Бирок 3 жолу мунапс болгон, амнистия болгон, бирөө да эффективный болгон жок. Жаңы байлар пайда болду амнистия болгон үчүн. Мен айтканым эреже менен 5 маселе болсо, 5 маселени ирети менен добушка коюп киргизиш керек күн тартибине. Оптан болбойт эч качан. Экинчиден, материал бермейинче депутат талкуулаганга тили кыска болуп калат да. Болгон ошол эле. Ким кааласа окубай добуш бере берсин, маселе жок. Бирок 5 мыйзам долбооруну бир добуш менен 2 жолу добуш берип өткөргөнүбүз бул кыйшык. Мен ошону гана айтып атам. Албетте депутаттар каалагандай добуш берет. Ар бир өзүнүн шайлоочунун алдынан жооп берет. Бирок биз кичине аракет кылсак туура болот эле да. Болгон ошол эле. Тартипти бузбасак, ирет менен кетебиз. Добуш менен чечилиш керек, маселе жок. Моралдык жактан, маданият жактан аябай өсүп кеттик бизчи. Азыр мектептердеги балдарыңар казино ойноп отурат, онлайн. Сайттарды сатып алып, бири-бирине 100 000, 200 000 сомго сатып атат. Аны көрбөйбүз. Любой жерде азыр казино бар, закрытый. Аны көрбөйбүз. Башка өлкөлөрдө бар, аны көргүбүз келбейт. Бирдеме болсо эле, анда проституцияны да легализовать этели дегендер чыгып атат, айтып атат. Анда мындай кылалы, тигиндей кылалы. Анда аракты да жабалы. Чочко фермалар да жабалы. Светтик государстводан да кетели, Ирандын жонуна түшөлү анда. Шарият менен башкарган өлкөгө. Мынте берсек талаштар улана берет туугандар. Эми негизи ар ким өзү добушун берет, балким өтпөй калат, балким өтөт. Билбейбиз да биз азыр. Болгон нерсени айтып атабыз да, 5 мыйзамды оптом алып кирдиңер деп атат. Өкүлдөрдүн чечими, анда 5-өн кайра отказ кайтарып ийбейт белек. Бул добуш жогорку кеңеш да, добуш менен чечилиши керек бардыгы. 5-өнү бирден киргизгенде деле ошондой болот деген ойдомун да, мен баарыңар үчүн жооп бербейин. Өткөндө эстеп коелу, мен бир нерсени айткым келип атат. 6-чакырылыштын аты бар чакырылыш болгон, туурабы? Эми азыр дагы алагуш өз атын өзү чакырат болуп атабыз. Ушул казиноңор боюнча мыйзамдын демилгечиси ким, бизби? Жогорку кеңешпи же өкмөтпү? Өкмөт. Өкмөт болсо, өкмөт жооп бербейби? Бул жерде депутаттарды кырылыштырып, бири-бирине сын пикирлерди айттырбай, ушул жерге келип өздөрү жооп берип, өздөрү защита кылбайбы анда? Же эмне казинонун логотиби Балбак Төлөбаевпи? Рахмат.